Кече күнү КТРКда билим берүү министрлиги маек бериптир. Ал жерде ата-энелер акча топтоп бербесе мектептин иши жакшы болбой калат, биз ошого муктажбыз деген тариздеги маегин берди да. Бул канчалык деңгээлде негиздүү? Ата-энелерден мектептерге акча жыйнашы керекпи? Биз президентибиз Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенде ушул шайлоодон алдын өзүнүн программасына дагы киргизип, мына ошол элдин алдына дагы айткан, мектептерден акча чогултмай токтойт депчи. Эми президенттин саясаты, президенттин буйругу, президенттин сөзү жетпей жатабы? Мектептерге илгерки көнүп калган мугалимдер кайрадан ошол жолго түшүп алышты да. Өзү чындыгында мектептерден акча чогулткан туура эмес. Бул боюнча укук коргоо органдары өзү текшерип, тактап чыгыш керек. Биз жеке мен мектепте ата-энелерден акча чогултканга каршымын. Мына мисалы өткөндө мен парламентте бир суроо бердим да келгендерге. Мектепке тряпканы ким алып берет, борду ким алып берет, швабраны ким алып берет? Жок экен. Районо да алып бербейт экен, айыл өкмөт да алып бербейт экен. Бул статьяда бюджетте каралбаптыр. Жөнөкөй эле бир нерсе да. Анан менин кызымдан дагы улам акча алгандан анча жактырбайт элем. Аялым да капа боло берчү. Болгон окуяны айтып берейин. Керек болсо классты тазалаганга пол жуган аялга деп туруп акча топтойт болчу да. Бир күнү барса класс жетекчиси өзү пол жууп атыптыр. Анан мен жубайымды көрүп ыйлап жибериптир да. Түшүнбөйсүңөр, же бизде тряпка болбосо, же швабра болбосо, же бор болбосо, же жууган адам болбосо, бизден талап болсо эмне кылайлы анан? Ошондон баштап билбейм, мага кайрылса мен берем. Болор болбос акча сурашат, ал деле аргасынан ким көрсүн. Мен дагы бир жолу айтып атам го, юрист болгондон кийин мен баягы так маалыматты карап туруп оперировать этишим керек да. Мен ал маалыматты көрбөптүрмүн. Азыр сиз айтып атасыз. Эгер сиз айтканыңыз чын болсо, мен ойлойт элем бул туура эмес. Бул туура эмес. Себеп мектептин өзүнүн каржылана турган булактары каралган. Жөн гана ата-энелерден акча опузалоо бул эми бир коррупциянын жолу да. Эгер ошо сиз айткандай маанилүү болсо. Мүмкүн башка процедуралар бардыр. Бул дүйнөлүк тажрыйбада колдонот. Например, ата-энелер биргеликте мамлекеттен сырткары мектептин жакшыртуу иштерин кылат да. Эл аралык олимпиадаларга, эл аралык экскурсияларга окуучуларды чыгарганга. Ошондо мектептин каражаты жетпесе, ата-энелер өздөрү салым кошот. Жана ыктыярчы катарчы. Андай болсо, анда башка маселе. Эгер жөн коррупциялык жол менен акча баягы эле кыргыздагыдай жемей болсо, анда бул туура эмес. Анда буга жоопкерчиликте каралган тартипте, мыйзамда каралган тартипте жоопкерчиликке тартылышы керек. Ким ошолорду кылып атса. Негизи мамлекеттен бөлүнгөн акча жетеби? Тамак ашына, мектептин ремонтуна дегендей. Жетпейт. 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 Эми биз супер держава эмеспиз, экономикалык держава эмеспиз. Биз эмес Россияныкы жетпейт. Казакстандыкы кээ бир облустар, райондору жетпейт. Өзбекстандыкы, анан ошол Орто Азия өлкөмдө биз эле кыйратып, жыргатып биздики жетет деп айтат белек. Частный школалардыкы жетет. Себеп дегенде частный школага жалаң колунда барлар, бизнесмендин балдары, мурунку чиновниктер баягы бардык эмес, урдап, тоноп неметкен бар ошондойлор да. Ошолордун балдары бар. Алардыкы толук ашыгы менен жетет. Алардын питаниясы дагы атайын автобустар келип алып кетет. Окуй турган шарттары сонун. Именно мамлекеттики тилекке каршы канааттандырарлык деңгээлде жетпейт. Ошонун үстүнөн иштеши керек өкмөт. Иштеш керек күн түнү. Ар түрдүү пикирлерди айтып жүрүшөт. Кээ бир мектептерде чын эле ата-энелер менен жолуксаң, алар макул, родительский комитет болсун, анан биз жардам берелик, мектепке деген дагы эме бар. Бирок мектеп өзүнүн жаратылышы ушундай, бул мамлекеттик эме да, мекеме да. Мамлекеттик мекеме, бизде конституцияда каралган билим бекер берилиш керек деп биз ошону аткарышыбыз керек, ошого жетишибиз керек. Биз мамлекеттин экономикасы ошого жетиштүү кылып туруп билимге биз беришибиз керек, дотацияны аябашыбыз керек. Мен каршымын ата-энелер акча чогултканына. Эми негизи 2000-жылдары мыйзам бар эле. Мен эсимде жок азыр. Мыйзам бар болчу, ушул мындай баягы саа палата сыяктуу болчу. Ар бир балага 200 канча бир сом эле. Анан кийин биз популисттик кылып кийинки парламент аны алып салган.
негизгиси чынында мындай да. Биз мектептерди айыл өкмөттөрдө берип койдук. Кээ бир айыл өкмөттө көк тыйыны жок. Не акчасы менен ал айыл өкмөт кайсы жактан налог алат? Жер налогунан ошол дыйкандарды бошоттук. Малга налог жок. Демек, ал ошол айыл өкмөт акчаны каяктан алат эми? Каяктан алат? Ал жергиликтүү айыл өкмөт болгондон кийин ошо жергиликтүү налогтон түшүш керек. Жергиликтүү налог ошол эле эл төлөйт. Ошол эл төлөбөй жатат. Демек, жок дегенде ошол балдарга биз кичине болсо деле акча чогултуп беришибиз керек. Менин оюм, жеке оюм ошондой. Эми түшүнүп атам, бирок жанагы төлөй албай калгандар бар. Ошолорду эске алышыбыз керек да. Чын эле ошол бюджеттен жергиликтүү депутаттар карап туруп, ошончо эми эгерде бир андай бир 7%дыр ошолорго мамлекет айыл өкмөттүн эсебинен акчаларды которуп берип туруш керек да. Эмне үчүн дегенде эми жарымысы төлөйбүз десе, жарымысы төлөй албайбыз деп атат да. Ошо төлөй албайбыз дегендерге айыл өкмөтү төлөп койсо элечи, проблема чечилип калат. Анан кийин эми ошол 10% төлөбөйбүз деп атса, алар чынында эле сөз бай ачыгы бар да, алар үчүн 300-500 сом чоң акча. Бирок ошол айыл өкмөттөр менин оюмча чечим чыгарып туруп, өздөрү ошо берсин. Ошолорго ошондо туура болот. Эмне үчүн дегенде анда калгандары баягы бир 70-80% макул болуп атат да. Ошол 30% төлөй албагандарга акча төлөп койсок эле проблема чечилип калат.